баштады. Кутман таңыңыздар менен бүгүн болсо 14 сентябрь күнгө жума, ыйык жума күнүңүздөр менен деп дагы айтып өтөлү. Бүгүн биз балдар тууралуу ушундай бир кыйын балдар дейбизби, таланттуу балдарды студиябызга чакырып, алар тууралуу маек кылып турган чагыбыз. Азыр дагы студиябызга келген конокторубуз бар. Алар тааныштырардан алдын буга чейинки маалыматты билебиз. 2017 жылы биздин Кыргызстан Берметте болгон Ысык көлдүн түштүгүнөн түндүгүнө чейин 5 саат аралыгында сүзүп өткөн биздин Эркин Асрандиев байкебизди билебиз. Анын үй бүлөсү бизде конокто. Алар менен тааныштырып өтсөк, жубайы Асель Турдалиева эжекебиз жана ошондой эле уулу жана кызы Азирет Шамшудинов жана Зинаида Шамшудинова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кош келиңиздер. Жарышасызбы? Манайыңыздар кандай? Жакшы. Буга чейин Эркин мырзанын көлдөн сүзүп өткөн угуп биз дагы ал байкебизден интервью алып эфирден кетирдик элек. Анан буюрса бул жылы Эркин агабыздын балдары, демек атаңыздардын жолун улап, атадан арты болду дейт мынакей. Идея кантип келди сүзүп өтүү деген? Все началось с Босфора. Мы хотели Кыргызча поплыть на Босфор, который находится в Турции, а там течение легче, и там все легче, только ограничения в возрасте. И мы решили просто второй эгер переплыть. Түшүнүктүү. Сиз айтып берсеңиз. Асель айым, айтсаңыз да, көлдүн бар өзүнүн сүрү бар да. Анан кантип балдарды коркпой, ошол бир жээктен экинчи жээкке сүзүп өтүүгө уруксат бердиңиз? балдар негизи коркпойт, жакшы сүзөт. Ошон үчүн мен корккон жокмун. Анан жанында деген спасательный лодка бар да. Спасательдер эмне себептен мен коркомун? Атасы жанында. Атасы буга чейин 5 саат аралыгында сүзүп өтсө 15 километрде. Уулдар болсо 8 саатта сүзүп өтүшүптүр. Буга эстафета түрүндө 1 саат Азирет сүзсө, 1 саат Зинаида сүзүп, ошентип 8 саатта өтүшүптүр да. Анан баягы оорчулук болгон жокпу? Кыйналган жоксуздарбы? Жок. Ага чейин булар ошол сүзүү боюнча барчу да, иримдерге барчу. Бассейнге барат. Уже бир 4 жылдан бери бассейнге башат тренер менен. Анан үйрөнгөн да баарына. Кандай болду негизи айтып берсеңиздер да, сүзүү процессин баягы кененирээк. Азирет, сиз айтып бериңизчи. Ну, легко все. Легко и просто. Нечего сказать, да? Да. Мисалы биз көлгө түшкөндө бир көп болсо 5 минутта гана сүзө алабыз, андан ары баа чарчап дем жетпей калат да. Анан 1 саат бою көл үстүндө сүзүү бул аябагандай оор болсо керек да. Өзүңүз жакшы сүзөсүзбү? Мен жакшы эле сүзөм. Эми Асель эжекебиз көлдүн кызы болсо, албетте жакшы сүзөт. Өзүңүз дагы сүзүп өтөйүн деген ойлор жокпу? Эми ойлор бар болчу. Бирок сиз айткандай көлдүн өзүнүн коркунуч жерлери бар, ошондон коркконун эле сүзгөн жокмун балдар менен. Балдар айтып берсеңер да, көлгө кичинекейиңерден эле барып эс алсаңар керек, жыл сайын барып көлдү жакшы эле билип калсаңар керек да. Анан көлдүн эмеси жагат силерге? Кукуруза. Жакшы, жүгөрү жагат. Балыктар жагат. Балыгы жагат. Жайында эс алуу абдан сонун негизи көлдөчү. Анан баягы сууда сүзүүдө машыгыш керек. Мындан сырткары дагы кайсыл спорттун түрүнө барасыздар? Азирет, сиз сууда сүзүүдөн башка сырткары кайсыл спорттун түрүнө барасыз? Бокс. Бокска да катышасыз? Ооба. Канча жыл болду ал жакта катышып атканыңызга? 2 жыл. 2 жыл, Разычылык билдиребиз, эгер көрүүчүлөргө айтып турган болсок, кантип сүзүп өттү, баягы коркунучтуу жактарын эгерде сурайбыз десеңиздер, 56-56-72 сандарына байланышка чыгып берсеңиздер дагы болот. Анан көп жылдан бери Асель айым айтып атпайсызбы? Балдар бассейнге барып машыгып келишет деп, анан негизи эле ушу балдар үчүн сууда сүзүүнүн пайдасы тууралуу өзүңүз жакшы билип калсаңыз керек, айтып берсеңиз.
Эми ал пайдасы аябай көп. Бассейнге сүзгөндө муундардын баары иштейт. Ден соолукка аябай жакшы. Көзгө да жакшы болот бассейн сүзгөндө. Ошол дагы кандай? Ден соолукка жакшы негизи бассейн. Спорт катары да. Мына бул жолкусунда 15 километрди аралыкты сүзүп өттүңүздөр. Эми дагы да максаттар барбы? 20-25 кылып баягы аралыкты узартып сүзүп өтүү деген. Ну, мы еще пока не думали. Ну, мы уже ходили на пик учителя, тоже ставили цель и пошли на пик учителя высотой 4550 метров. Вот. Түшүнүктүү. Көрсөзсүздөр бийиктикти да багындыралы деп чечкен турбайсыздарбы? Жакшы. Ийгиликтерди каалайбыз анда, ыраазычылык билдиребиз. Асель Турдалиева эжекебиз жана ошондой эле Эркин Асрандиев агабыздын уулу жана кызы Зинаида Шамшутдинова, Азирет Шамшутдинов бизде конокто болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, буюрса, мындан ары дагы тереңдиктерди, бийиктиктерди багынта бериңиздер, А биз болсо тамоне программасын улантабыз. Ооба. Албетте, таңманай берисин улантабыз. Азыр болсо, алдыда болсо, дал ушул биздин жаш өспүрүмдөр сыяктуу алдыда дагы кызыктуу фактылар менен бөлүшөлү деп чечтик. Биз менен бирге болуңуздар.